Рахмат, урматтуу төрага. Мен азыр эркин депутат катары менин фракциядан чыкканымдын Суу өмүр булагы болсо, ал эми мөңгү таза суунун булагы. Мөңгүлөрдүн эришинин суу агымдарын табигый циклин. Жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Касейинов Кубат Усенкулович, сөз сизге берилет. Бул жогорку трибунага чыксаңыз. 7 мүнөт убакыт берилет. Биздин больницаларда мамлекет тарабынан миллиарддеген акчалар бөлүнөт да. Бекер дарылар берилсин деп, анын перечини бар, анын кандай дарылардын аталыштары бар, бекерге берилсин деп. Жакшы көзөмөлгө алыш керек да, алып туруп. Армысыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. 27-30 центнер эгиниңер бар. Силердин эгиндин азыр 90% бүтүн бардыгы апшык басып кетти. Апшык баскан жерден 15 центтен ашык эгин алсаңар, пожалуйста, контрольный менен быйыл барып оруп. Ошондой эле жолдоштор, мен бүгүн мамлекеттин ушул деңгээлинде чечиле турган негизги бир айыл чарбасында маселелерге көңүлүңөрдү буруп койгум келет. Жүргүзгөн айыл чарбасындагы политикаңар билбейм, кээ бир эле жолдошторду канааттандырбаса, бизди ошондой эле Кыргызстандын элин канааттандырбайт. Мындай политика менен айыл чарбасын алып мен бул сөзүмдү аныкташ реформа кылган жолдоштордун кимисинин теориясы болсо дагы чындыгын айтыш керек. Кыргызстанда 15-20 күндөн кийин сөзсүз 10 сомдон жогору болот. Биз ошого баратабыз. Себеби мен кечээ үчүн сурап бердим, что неприкосновенный запаска чейин газга берип салдык. Бүгүн рынокты поддержка кыла турган эчтеке. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн кыргыз-тажик ортосундагы 1924 бери чечилбей келе жаткан жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек. Келип төмөндөгү кызмат. Поздравления в связи с проведенными парламентскими выборами в нашей стране.